Азда болсо жанагы жаш улгайып калган апаларыбыздын бир жума өтпөй эле кадам ташталды. Кээ бир нерселерди, убадаланган нерселерди биз көп учурда жылдап, айлап күтүп. Жаркыраган келечек, жаркыраган Кыргызстан, жаркыраган Ош шаарым. Ассаламу алейкум, амансыздарбы, ардактуу кыргызстандыктар, ардактуу мусулман бир туугандар, ардактуу алыс жерде жүргөн биздин мекендештер, жалпы эле мусулман бир туугандар. Бардыгыңыздарга жылуу, ысык салам. Ордол Ош шаарыбызда. Мынау тизилип турган техникаларды көрдүңүздөр, караңыздарчы. Мен аябагандай сүйүндүм ушул техникаларды көрүпчү. Укмуш, жылтырайып бир таптаза. Жана свежий перегон дейт го, ошол. Ушул жаркыраган унаалардын бүт бардыгы Кыргызстаныбыздын керемет болгон дагы бир болсо, дал ушул Ош шаарына алынып болуп турат. Дагыраагы Ош шаардык мэриясына. Суу чачуучу унаалар катар суу чачуучу унаалар экен. Ал эми бул болсо жүк ташуучу унаалар десек да болот. Мына сырткары анан тазалык кызматкерлерине мусор таштаганы, таштанды ташыганы, сонун унаалар дагы алынып келиптир. Бүгүн күнгө карай дүйшөмбү 11 август. Буюрса официалдуу түрдө бүгүн саат 17 жок, адашып атам. Ардактуу замандаштар, дал ушул унаалардын бүт бардыгы Кыргызстандын өзүнүн жеке каражатынын эсебинде Ош шаарына алынып келиптир. Бул нерсе аябагында чоң кубаныч, чоң сыймык десек болот. Мына караңыздарчы. Атайын шаарчаларды билдирип, сонун кылып жашап алып кирип койшкан. Ал бул жакта болсо суу чачуучу атайын жүк ташуучу унаалар, шаардын тазалыгын кармап турганга, мына сырткары көптөгөн шаарды көрктөндүрүү жакка колдонулуучу техникалар алынып келиптир. Өткөндөгүнүсүндө дагы болсо аябагында көп техника алынып келинген. Бирок аны биз тартканга жетишпей калганбыз. Бирок муусунда эртерээк келип тартып сиздерге чыгаралы дедик. Караңыздарчы. Бүгүн официалдуу түрдө саат 17:00 11 август. Бүгүн дүйшөмбү. Саат 5-те. Ош шаарыбыздын аянтына келиңиздер. Ош шаардык мэриясынын аянтына. Толук видеолорду мен мына ушундай кылып көргөзүп койгум келди. Максатсыз суу чачуучу унаалар шаардын тазалыгын кармап турушат. Окумуштай караңыздарчы. Мына унааларды караңыздар. Окумуш. Мен аябагандай сүйүнүп атам, чынын айтсамчы. Бул нерселердин бардыгы. Жана өткөндө мэрибиз айтып атпады беле? Жанагы такси кызматына өзүбүздүн Ош шаардык мэриясынын муниципалдык такси кызматын ачабыз. Ушул нерсени өнүктүрөбүз дебеди беле? Мына ошол нерсеге айткан сөзүнө бир жума өтпөй эле кадам ташталды. Кээ бир нерселерди, убадаланган нерселерди биз көп учурда жылдап, айлап күтүп калчубуз го. Бирок мунусунда эртерээк бизге сүйүнүч жылмайды, кубаныч жылмайды. Анткени вот мына караңыздар, кетип көрүп жатат. Кыскасын айтканда, Ош өнүгүп атат. Ош өнүксө, демек Кыргызстан өнүккөн болот. Кыргызстан өнүксө, Кыргыздын келечеги кең болот. Албетте. Буюрса. Мына атайын крандагы алынып келиптир. Uzun krandan ekan.
мындай көпша сүргүчтөрүнөн берилген жаңы масла экен, караңыздарчы. Мощный. Ассаламу алейкум, маге. Асфальт кылбы? Асфальт. Аты эмне деп аталат? Аты эмне деп аталат эле бу? Асфальт укладчик болот. Асфальт укладчик деп айтылат экен. Жаңы масла деп эле. Көрдүңүздөр, масла жаңы сынак экен. Мына жанагы трамбовка кыла турган. Мунуга жаттап калдым. Короче, бизде Кыргызстанда снос башталгандан бери мону көпчүлүк дээрлик кыргызстандыктардын бардыгы эле жаттап кетишти. Ушул келатканда, грейдер келатканда, ош шаарынын тургундары түшүнүп калышты, уже снос болот экен депчи. Анан бул жак жанагы тазалык ишканасына берилет окшойт. Менимче жашыл чарбага өндүрүш тармагына. Жанагы кээ бир жерлерде, каткалаң жерлерде калап, майдалап, анан гүлей кишет да. Көпчүлүк агаларыбыз тазалык жаатында бар жерди күрөк менен, жана лопатка менен тепкен жайы бар да. Ошого берсе, чоң жардам берет. Бул болсо жууп тазалаганга. Тротуарларга окшойт да. Аз да болсо жанагы жаш улгайып калган апаларыбыздын, агаларыбыздын жумушу ушундай таризде жеңилдейт экен. Техникалардын бардыгы азыркы учурда Ош шаарыбыздын аянтында, мэриянын алдында тизилип турат. Бүгүн саат 17:00 расмий түрдө мэрибиздин катышуусунда жана ошондой эле дагы жогору жактан кыргыздын мыктылары келип тапшырып кетишет экен. Өнүгүтүп ушул нерселерди айтууга болот. Буюрса Ош шаарындагы реконструкция иштерине, жолду кеңейтүү маселесине, андан сырткары көптөгөн жашыл чарбаны өнүктүрүү, Ош шаарын көрктөндүрүүгө да ушул алынып келинген жаңы техникалардын жардамы зор салымга ээ болот десек болот. Сонун салымын кошо алышат. Анткени 5-6 адамдын күчүн кыла турган нерсени ушул техникалар кылат, майда техникаларчы. Ал эми мына чоң техникаларга сөз жок, укмуш. Чек айтып койду, караңыздарчы. Тизип койгон. Буюрса Кыргызстаныбызда ушул нерселерди сатып алууга дарамет жетип, акчабыз жетип турганына сүйүнүп атам. Эми келечекте ушул нерселерди сатып албастан өзүбүздө чыгара тургандай деңгээлге жетели деп айткым келип турат. Могул жакта атайын репетиция болуп жаттыр. Аз гана концерттик программа уюштурулуп, элдин маанайын көтөрүү максатында дагы да болсо расмий түрдө тапшыруу ажем болот экен. Эвакуаторлордон 4 келиптир. Жана ошондой эле 2 жаңы портер автоунаасы. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз.